Биздин сүйүктүү замандаштар, кандайсыздар? Барыңыздар менен биз кайрадан чай кайнаганча 10 мүнөт өтө алган подкастты баштадык жана ушул 10 мүнөт ичинде өзгөчө жашыруун эркектерге аялдар тууралуу деп аталган сонун сырларды ачып берип жаткан циклга көңүл буруудабыз. Бул цикл Шонти жана Джефф Фелдандын китебинин негизинде алынды. Ошондуктан эгерде сиз келинчегиңиздин, сүйүктүүңүздүн сырларын билгиңиз келсе, ал эмне деп ойлонуп атты экен деп кызыгып турсаңыз, негизи эле айымдардын дүйнөсү кызык болсо, анда биздин подкаст сиздер үчүн. Ошондуктан YouTube каналга катталыңыз дагы, жакты белгисин басыңыз, жакындарыңыз менен бөлүшүңүз. Анан кечинде келгенде тултуңдап турган аялыңызда эмне болду деп сурабай эле дароо өзүнүн себебин биле аласыз. Мырзалар, сиздер негизи бактылуу боло турган болсоңуз, анда биринчи кезекте жаныңыздагы айымды бактылуу кылышыңыз керек. Эгер үй бүлө бактылуу болсун десеңиз, анда аял заты бактылуу болуш керек. Ошондо балдар дагы, жолдошу дагы курсагы ток жана маңдайы жарык болот. Биз болсо бүгүн мен кантип жаңылыштык кетирдим же өзүңдүн катаңды түшүн деген дагы бир бөлүктү баштайбыз. Ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Автор мындай дейт: кантип мен акыл эстүү, үй бүлөлүү, баардык жагынан жагымдуу эркек секс тууралуу 400 аял мага ачып берген чындыкты билбей жүрдүм. Мен аны байкабай эле жөн болуп турмун. Менин жыйынтыктарым алар мага айткысы келген чындыкка карама каршы экен. Муну автор ушундай дейт. Акыркы учурларда, ошол акыркы 2-3 подкастта биз төшөк маселеси жөнүндө сөз кылып атканбыз. Эркектер аны кандай түшүнөт жана аялдар кандай түшүнөт? Эркектердин каалоосу эмне, аялдардын каалоосу эмне? Мына ошондуктан алыстабаңыздар. Сурамжылоо баракчаларыбызды көп сааттар бою изилдөөнүн жана контролдук топтор менен иш алып баруунун натыйжасында менин жаңылыштыгым эркектердин кеңири жайылган катасы экендигин түшүндүм. Бизге эркектер менен аялдар денелериндеги өзгөчөлүктөрдү эске албаганда, бири-биринен эч айырмаланбагандай сезилет. Аялдарда дагы биздикиндей эле сексуалдык механизм иштейт деп эсептейбиз. Качан гана аялыбыз менен сексуалдык мамилебиз келишпей калганда эмне деп ойлоону билбей калабыз. Менин бир таанышым бул тууралуу өзүнүн аң-таң болуусун төмөнкүндөй билдирген. Эгерде төшөк рахаттануу болсо, анын үстүнө бекер болсо, анда эмне үчүн аял андан көп учурда баш тартат? Ошентсе дагы кээ бир учурларда төшөккө көбүрөөк муктаж тарап аял боло турганы белгилүү. Эгерде силердин абалыңар ушундай болсо, силер жалгыз эмессиңер. Аялы күйөөсүнөн эч кем калбаган, башкалардын ичи күйө тургандай, экөөнүн мамилеси шайкеш келген түгөйлөр да болот. Бирок китептин чакандыгын эске алып, көбүрөөк издешүүчү абалга көңүлүбүздү буралы. Эркектер көбүрөөк жана жакшыраак каалашат, бирок өздөрүн кандайча алып жүрүүнү билишпейт. Бактыбызга жараша мындан чыгуунун жолу бар. Биздин несилдөөлөрүбүздүн жыйынтыктары татаал абалда турган эркектер үчүн жагымдуу маалыматтарды камтыйт. Мисалы, аялдардын көпчүлүгү күйөөлөрүнүн каалоолоруна кайдыгер эмес жана төшөк маселесине каршылыгы жок. Алар эркектер сыяктуу эле жакын мамиленин шайкеш болуусуна умтулушат. Бирок буга ишенүү үчүн айкын ой жүгүртүү талап кылынат. Аялдардын сексуалдык сферасындагы таң калыштуу ачылыш себеп менде эмес дешет экен. Эгерде сиз кадимки дени сак эркек болсоңуз, сизге көбүрөөк төшөк талап кылынат. Мындан башкасы дагы бар. Шонтинин өзгөчө жашыруун аялдарга эркектер тууралуу деген китебин даярдап жатканда, жүргүзүлгөн атайын сурамжоолордун маалыматтарына карасак, эркектердин 97% жетишээрлик секске ээ болуу, аларды канааттандырбай тургандыгын, аялдары аларды каалай тургандыгын сезүү маанилүү экендигин айтышкан. Эркектер аялдарынын аларды каалоосун сезүүгө күчтүү эмоциялык муктаждыкты сезишет. Жашоодогу ар кандай кырдаалдарга баа бериш үчүн эркектер ал мени каалайбыбы деген суроону колдонушат. Эгерде биз өзүбүздү аялыбыздын көз алдында сексуалдык жактан жагымдуу экендигибизди байкасак, биз өзүбүзгө өзүбүз ишенип, күчтүү жана активдүү боло баштайбыз. Анткени өзүбүздүн сүйүктүү экендигибизди сезебиз да. Тескерисинче болгондо кабагыбыз түшүп, томсоруп, ачуулуу жана жалгызбыз. Мунун бардыгы жетишээрлик төшөк маселесине ээ болуу деген түшүнүктүн чегинен ашып турат. Дал ушул жерде аял менен күйөөсүнүн ортосунда биринчи пикир келишпестик пайда болот. Биз жүргүзгөн сурамжылоордун натыйжасында
күтүлбөгөн бирок үмүт берүүчү жыйынтыкка келдик. Ал мындай: аялыңыз үчүн сексуалдык жактан жагымдуу болууга аракеттенип жатып, муну эсиңизден чыгарбаңыз. Аялдын сексуалдык активдүүлүгүнүн төмөндүгү көп учурда күйөөсүнүн сексуалдык жагымдуулугунун жетишсиздигинен эмес. Жогоруда жазылганды дагы бир сыйра карап койсоңуз, көңүл коюп окугандан кийин бул жаңылык эмне үчүн мынча кубандыра тургандыгы түшүнүктүү болот. Эркектердин 99,9% Том Круздукундай келбетке ээ эмес. Мына бир нече фактылар. Сурамжылоого катышкан аялдардын арасынан секске күйөөсүнүкүндөй деңгээлде кызыкпагандардын 75% мунун себеби күйөөлөрүнүн сексуалдык жагымдуулугуна же эркектик тартымдуулугуна эч тиешеси жок дешти. Калган 25%дын ичинен 4 гана пайызы өздөрүнүн секске кызыкпагандыгынын себеби күйөөсүнүн жагымдуу эместигинде экендигин айтышты. Бул 21% аялдардын арсар болгондугу, алардын интимдик мамиледен эч жагымдуу нерсе күтпөгөндүгү, мунун ичинде физиологиялык себептер менен дагы түшүндүрүлгөн. Сурамжылоонун бир катышуучусу муну айтуу менен көпчүлүктүн пикирин билдирди. Мен төшөктөгү каалоом күйөөмдүкүнө салыштырганда сейрегирээк болсо дагы, менин аны сүйөрүмдү, аны абдан жагымдуу деп эсептей турганымды ал түшүнсө деп тилек кылам. Төмөндө аялдар эмне үчүн күйөөлөрү менен интимдик мамиледе болуудан баш тарта тургандыгынын негизги 3 себебин айтабыз. Биздин маалыматтарга таянсак, башка шарттардын таасирине карабастан аялы менен күйөөсүнүн ортосундагы интимдик мамиленин сейректиги эреже катары аялдын каалоосунун жоктугунан эмес. Мындай кырдаалдардын көпчүлүгүндө аялдар «Уксаң, себеп менде эмес, менде» деген сыяктуу сөздөрдү айтышат. Эркектер мунун чындык экендигин билиши керек. Аял менен эмнеге мындай болбой жатат, Эгерде сиз ушул убакка чейин айкын ой жүгүртүүгө жөндөмдүү болуп турсаңыз, сиздин мээңиз бир логикалык байланышсыздыкты сөзсүз белгиледи. Эгер мен аялымды жагымдуу деп эсептесем жана сүйсөм, анда аны менен мүмкүн болушунча көбүрөөк интимдик мамиледе болууну каалайм. Аялда бул эмне үчүн башкача? Сурамжылоонун бир аз жыйынтыгына токтоло кетсек. Аялдардын өздөрүнүн сексуалдык активдүүлүгүнүн күйөөлөрүнүкүнө салыштырганда төмөн болушунун себептери жөнүндө суроолорго жооп берген жооптур. Мен секске күйөөмө салыштырмалуу азыраак муктажмын деп ойлойм. 60% аял ушундай жооп берген. Мен төшөктөн башка тартканымдын себеби кээде катуу чарчагандыгыма же стресске байланыштуу. Бул дагы 60% аялдардын жообу. Себеп менин аны менен болууну каалабаганымда эмес. Күндүн аягында тез маанайымды өзгөртүп, интимдик мамилеге көңүлүмдү буруу мен үчүн кыйын дейт 48% аял. Респонденттерге жооптун бир нече варианттын тандоого уруксат берилгендиктен көрсөткүчтөрдүн суммасы 100%дан ашып турат. Бирок эсиңизде болсун. Эркектер ушундай ойлошот. Ал эми биз болсо аялдардын ой жүгүртүү механизмин түшүнгүбүз келет. Келиңиз, мындай бир кызык жагдайдан бир азга четтеп суроо коелу. Эгерде себеп менде эмес болсо, анда эмнеде? Аялдардын төшөккө көп умтулбаганын себеби эмнеде? Биз бул тууралуу кийинки подкастта карайбыз, ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Жана достор, саатыбыздын соңунда ар бир биздин катталуучубузду Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Биз менен чогуу болуңуздар. Жана ошону менен катар эле ар кандай кызыктуу маалыматтар, суроолор, сонун темалар ушул подкасттарда көтөрүлөт. Ошондуктан бүгүнкү темага да ылдый жакка өзүңүздүн оюңузду жазып коюңуз. Сиздин үй бүлөдө баардык эле маселе жакшыбы? Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Ар бир үй бүлөдө жубайлар бактылуу болсо, анда балдар бактылуу. Ошондуктан бактылуу балалыктарды туулагыбыз келсе, биздин жөжөлөрүбүзгө, анда биз бактылуу бололу. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.